Урматтуу депутаттар, сунуш пикирлер барбы күн тартибине? 4-чү микрофон. Ассаламу алейкум. Ыйман Нуру Кадырбеков. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул күндөрү адаттан тышкары суук болуп атат. Кыргыз мында ит өлгөн суук деп коет. Мына жылуу үйлөрдө деле ысытыш абдан кыйын болуп атат. 80%га чейин ысса деле Бишкектеги үйлөр жылыбай атат. Ушундай шартты өзүңүздөр көрдүңүздөр, Майыл Суу шаары жылуу суусуз калды, анан жылуулуксуз калып калды да. Эми азыр бир аз жөндөөлүп келатат окшойт. Мен биринчиден ошо тегерегиндеги айыл өкмөттөгүлөргө чоң рахмат айтам. Нокен районундагы, Аксы районундагы баягы кыйын мезгилде жөн калтырбай суулардан бери алып келип жардам берди. Элибиздин ушу биримдигине чоң рахмат. Ошого себепкер болгондорго бир аз урматтуу төрага сиздин атыңыздан ардак грамота беребизби? Ушундайда иш кылгандарга жардам бериш керек, колдоо көрсөтүш керек. Анан экинчиден комиссия түзүп, урматтуу төрага, депутат комиссия болобу же бул жерде президенттин өкүлү турат, межбет комиссия түзөсүздөрбү? Канча чыгаша болду, канча зыян келди, кимдер ушуга себепкер болду? Алдын алса болот беле, бир тыянак чыгарып коюш керек. Мындан арда болбойт деген кепилдиги жок. Канча айылдуу конуштар бар, пункттар бар дегендей, шаарлар, айылдар бар дегендей. Анан жакын деле келет, сууга мынча төлөй кал, ысыкка мынча төлөй кал деп. Ошолорго мындай бухгалтериялык списание деп коет. Эсептеп чыгарып туруп ушундай кылсак, жеңилдик берсек, жардам берсек, ошол адилеттүү болот эле.